21 март күнү Чолпон Ата шаарында Ноорус турнирине карата өткөн көк бүрү боюнча мелдештин финалдык оюндары болуп өттү. Жогорку лигада 3-орун үчүн жолугушууда Шахтер командасы 3-2 эсебинде Талас Алтын Альянсты артта калтырды. Ал эми финалдык оюнда Нарын облусунун Намыс клубу менен Таластын ынтымак жааты беттешти. Жолугушуунун негизги убактысы 3-3 эсебинде жыйынтыкталды. Ал эми кошумча убакытта Намыстын оюнчусу Мирбек Муташев жеңиштик салымды салып кетти. Муну менен Намыс өз тарыхында биринчи жолу жогорку лигада чемпион болду. Ал эми ынтымак Ноорус турнирин буга чейин катары менен 8 жолу уткан эле. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсты кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Сыйлоо аземинде уюштуруучулар тарабынан жеке сыйлыктар дагы тапшырылды. Ноорус кубогунун мыкты оюнчусу болуп, Намыс клубунун чабуулчусу Мирбек Муташев табылды. Ал эми мыкты жаш оюнчу сыйлыгы Шахтердун жекеме-жекедеги чебери Жамбулот Нургазиевке ыйгарылды. Ынтымак командасынын коргонуудагы ата адмирал мыкты аргымак наамын утуп алды. Талас Алтын Альянстын оюнчусу Айтбек Өмүрбеков болсо мыкты чабуулчу аталды. Мыкты коргоочу деген сыйлык болсо Намыстын өкүлү Дастан Качкынбаевка тапшырылды. Ерлан, ойын алдында турасыңар. Азыр кандай өзүңүздү кандай сезип атасыз? Ойын алдында жакшы эми бардыгы. Оюнду күтүп атабыз. Мындай ойын алдында жүрөктөр дүкүлдөп бир кандай болуп кетет деген сезимдер болобу? Эми ал бардыгында эле болот го дейм, болот да кыжалатчылык. Кыжалатчылык, Намыс командасы жөнүндө эмне айтасыз? Намыс командасы жөнүндө эч нерсе деле айта албайбыз, эң мыкты команда. Мыкты оюнчулар ойноп атат, Эми бул жерде деле эң мыкты деген Кыргызстан сборныйында жүргөн балдар бар. Мыкты команда. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат. Дастан, ойын алдында кандай сезимдерде болуп атасың? Сезимдер аябай жакшы, толкунданып атабыз. Кыялданып жүргөн. Негизи мындай оюнга кирердин алдында кандай сезесиз, өзүңүз кандай болуп турасыз? Эми азыр аябай ар бир улакчы коркуп чыгат. Негизи билбейм, мен аябай коркуп турам. Жүрөктөр башкача. Ынтымак командасы жөнүндө эмне айтасыз? Эми ынтымак командасы бул Кыргызстанда лидер команда десем жаңылышпайм. Канча жолку чемпион. Ошол. Эми биз үчүн финалда ошол ынтымак командасы менен ойноо аябай эле сыймык. Ошол. Ийгиликтер болсун, анда ачы алдында аман болгула. Рахмат. Келдиш, жеңишиңер кут болсун. Рахмат ажеке. Аябай сонун оюн болду, Ооба. Аябай. Мындай Алтын Альянс менен ушундай Курч оюн болду. күттүңөр беле? Ооба, булар ушундай эле элестеткенбиз. Достук менен деле дагы Намыс менен да ойногондо көрүп атканбыз. Күчтүү, тең ата оюн болот деп эле күтүп атканбыз биз деле. Күчтүү оюн болду. Ийгилик. Бизге жылмайган экен, Алла насип кылган экен бизге насип. Баягы 3 тайм бири-бирлерге ушунчалык тирешип ойнодуңар. Кошумча убакытта дагы бир силер салайын дейсиңер, бир тигилердин улагы түшпөй калат. Ошондой болду. Мындай айтып берчи, ошо оюндагы учурда. Бул да болсо, күчтөр эки команданын күчү тең болгондо ушундай кызуу оюн болот да. Негизи күчтүү команда экен. Алтын Альянс эле күчтүү команда. Негизи Алтын Альянс баягы Таласка барып аттары менен кайра келди деп атат да. Эгерде барып келбесе кандай оюн болмок? Эми анда деле көрө жатыр элек. Эми алар дагы ошо бир аз талыгып чарчап калышты окшойт аттарын.